Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин Илим жана турмуш телебөрүүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн абдан актуалдуу болгон суу маселесин көтөрмөкчүбүз. Дүйнөлүк деңгээлде суу маселеси абдан актуалдуу. Адамзаттын жалпы эле жашоонун булагы болгон бул суу боюнча илим изилдөө иштери Кыргызстанда кандай жүрүп жатат? Вот ошол максатта биз Улуу Тил Илимдер Академиясынын алдындагы суу проблемасы жана гидроэнергетика институтунда болдук. Бул институттун илимий жетекчиси, директору, көрүнүктүү академик агайыбыз Маматканов, Дүйшөн Маматканович менен болгон маек сиздердин назарыңыздарда. Дүйшөн агай, мынакей сиздин институт ошол Улуу Тил Илимдер Академиясынын институттарынын ичинен өзгөчөлөнгөн институт, себеби бул жашоонун өмүрү болгон, жашоонун булагы болгон, суу проблемасы, гидроэнергетиканын маселелери боюнча ушундай көп илимий иштерди жасап келе жатасыздар. Бүткүл дүйнөдөгү эң чоң проблемалардын бири бул суу проблемасы да. Вот ушул багытта биздин ушул багыттагы биздин илимибиз жетишкендиги кандай иштер жасап атасыздар? Ушуну бир мындай биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Эми бу суу проблемаларында мен иштеп калганыма 57 жыл болду. Ошол 57 жылдан бери ушул жалаң суунун энергиясы, аны кандай пайдаланыш керек, кай жерде эмне болуш керек, мөңгүлөр кандай болот, алар кийин эмне болот. Мына ушунун баары ушу биздин институтта иштелет да. Институтубуз болсо болгону 22 жыл болуп калды. Калган бирок мен мурун дагы ушул академияда суу чарба жана энергетика деген институт бар эле, ошондон 1957 жылы баштадым да. Ошол жылы как раз баарыбыз жаңы биздин институт ачылып, лаборатория ачылып, анан ошол жанагы суунун кай жерде канча суу бар, канча жерде сугат жери бар, кай жерге сууну алып барса болот, кай жерге электр станция курса болот деп, ушу 57 жылы академияда нарын чоң проблемасы деген ачылды. Мына ошондон биз өзүбүз экспедицияга барып, кыдырып жүрүп, анан 57 жылдын 58 аягында ушул кай жерде эмне суу сактагыч курса болот, кай жерге кандай электр станция курсак болот, анын кубаттуулугу канча, суу сактагыч курса көлөмү канча деген схемасын ушу 58 жылы баарын аяктап, 2 жыл кыдырып жүрүп, картага түшүрүп, анан эми ошо мына схемасы момунда турат. Ошонун баарын берип, анан бизден кийин, анан жана Орто Азияда гидропроект деген институт бар болчу. Ошолор анан баарын изилдеп, тактап, анан кийин бизден кийин эметкен да. Мен ошол жылдан бери эле ошол суунун кай жерде канча суу бар, кандай суу кийин келечекте кандай болот, аны кантип жөнгө салуу болот деген жанагы нарын чоң проблемасындагы ошол тема менен иштеп, биринчи жолу эле дегенде могу Токтогул суу сактагычы, анткени анда биз Совет өкмөтүнүн ичинде элек дагы кызыкчылык, Совет өкмөтүнүн кызыкчылыгы эле да. Ошон үчүн эң эле пайдалуусу Токтогул экен, кыргызга дагы, өзбек казакка дагы, тажигине деп, анан ошол Токтогул суу сактагычынын көлөмү канча болот, анын иштешинин режими кандай болот, анан кайсы жылы суу аз болот, кайсы жылы көп болот, ошондо кайсы суу жетишпей калат деген немелерди иштеп отуруп, анан ошону менен мен өзүм кандидатский жазып чыгардым. Мына ошол китеби мына. Орусчасы «Обобщенный прием расчета многолетней регулированной речного стока» дейт. 1967 жылы. 67 жылы чыккан да эми ошол. Ошол мен баягы кандидатты жактап эметкенден кийин, анан мына ушулардын биздин негизги биринчи башталышыбыз ошол. Бул өзү Кыргызстан үчүн эң негиздүү иш болчу. Анан кийин ошол негиздүү иштердин баарын иштеп, анан ошонун негизинде жана Токтогул суу сактагычтары курулуп калды.
Barına ilimi negiz bolğon eken. İlmi negizin aslında oşol işlerden bari baştalып kaldı. Tilekке karşı giyim bir bagı institutlardı отрасловой ministerstoga beriş gerek degende bizdin instituttu ikiге bölüp energetikaсын союзный ministerstoga kaldırıp su çarba jagын bu bizdin su çarba ministerstosuna berip koyup tarap ketip orçuz institut bolbay kaldı. Şu menen kalıp institut yok bolup, birok men energetikaga girip, oşol жерден жалаң şu Kırgızstandın energetikası kanday bolot degi bu da biштеп oturup, ana manavu kitepti жазганбыз. Gidroenergetika. Manavu bolsa janagı sunu жөнгө salуу, bul olsa gidroenergetikanın potansiyalı kay jerde kanday bolуш керек, mына ошолорду иштеп oturup, anan Giyin men oşal institutda iştegende men dagı kiçine alarga tuğra gelbey kaldım da. Köpçülügün su menen iştep alar jalan elektroperedaçı dep, gorni elektroperedaçı dep, anan bağı atresli institutlarda bir bagıtta iştesin dep oturup anan ayla ketkeneyin oş жерден anan Soyuzga varıp bir jakşı temalarda Soyuzny temanın içine girip Soyuz finansılap kaldı da. Oşonda matematik modelin, prognozun, regulirованиясын жазып oturup, anan oşon menen oşo жерден anam kitepti жазып çıktım da. Моделирование и предсказание колебаний речного стока. Анан бул математический жактары да. Yok, bul fundamentalный teoretский жактарын айтып атам да. Mobrek menen деле alsa, janagı egerde momday жерде нарынга момдай суу сактагыч курса канча көлөмү болот, канча кубаттуулугу болот, канча суу сактагычтын кандай жөнгө салыш керек, мына ушулардын баары жалаң суу боюнча булардын баары жүрүп калды да. Анан ошо менен кийин бул китептин негизинде докторский жактап калдым. Анан бирок ошон үчүн кетиш керек болуп калды. Аларга көп иштетпей да коюшту чынында эле. İşletmeye de koştu. Sizler bizden направление bağıtka tuğra gelmeysiniz. Tigi de var. Bırak acırda iki laboratuvarya tüzdüm. Biröğünü gidroenergetika boyunca, biröğünü oşol su energetikanı kompleksli türde paydalanma boyunca. Anan giyin 80 yıl akademiye çıkırıp kaldı. Biz institut açaldı da. Açayım kança hareket kıldım. Mına su problemleri jana gidroenergetika degen institut Kırgızstan'a вообще gerek ekenin жазып oturup anan giyin oşondan giyin çeçişti uşul institut açpasak bolbayt eken dep 80-yılı anan birok institut açkan jok, institut avtomatiki anda kategoriya var institutlar. Birinci kategoriyada olsun dep oşo jerge açıp turup anan oşol 92-yıllaran açıldı. 92 açıp mına 22 yıl bolup kaldı. Oşonun içinde mına uşul su problemaların anan giyin gidroenergetikanın geleceğin, önügüsün, ösüşün kanday anın bayağı kayısını birinci kuruş gerek, kayısını ikinci kuruş gerek, kayısının ekonomik efektisi çoğun, kayısı geçirek de uçların bari nizilde oturup anan giyin 92 yıl institut açılıp kaldı. Hazır katalışı şöndele Oşondele sıra su problemaları jana gidroenergetika. Ataya çıkanbız sebebi su çarba bolsa al atresli oy bolup ketet. Energetika bolsa atresli bolup ketet. Bul özü fundamentalni ve ilmi negizlerini işlep çıkış gerek. Anan hem institut жаңы эстекеси жок, информация жок. Gidromet служба тигулардын баары жок, жоголуп, ошо менен 1-2 yıl жалаң информация чогулттук да. Kırgızstan emес ушул Борбордук Азия боюнча жалаң информацияны чогулуп, азыркы күнү бизде ошо компьютерде баардык информациянын баары бар, иштеп азыр элдин баары иштеп атат. Бирок ошо кезде Союз 91-жылы Союз тарап кетип, анан кийин да сууну кандай кылабыз? Анткени биздин сууну биз бөлчү эмеспиз, Союздан бөлчү. Союз кайсы убакта канча сууну кимге пайдаланат, кимге giriş gerek, anın üstüne o кезде toktogul su saktagıçın kurup, toktogul su saktagıçın Kırgızstan üçün kurulbay, Özbek Kazak üçün kurulup kalıp Kırgızstan'a ziyandan başka paydası olmaya kaldı da. Bu bir, ikinciden
90 ошол 2-жылы ошол Алматыда ошол 5 Борбордук Азиянын суу чарба министрлеринин баары чогулуп, ошол жерге чечим кабыл алып, Кыргызстанга каршы келген тескери чечимди кабыл алып койду да. Биздин суулардын баары тең орток, баарына бирдей. Ошол ар бир мамлекеттин укугу бирдей деп калды да. Анан экинчиден бул ошол келишимге кол койгондо ушундай принцип болуп калды. Бардык сугат жерин Борбордогу ошо бирдей карамжалаш керек деп. Демек биз өзүбүздүн сууну өзүбүз иче албасак дагы аларды каршылап туруш керек болуп калды да. Анан ошон менен бул дагы тескери келип калды. Анан бул конституцияга туура келбей калды. Анткени конституцияда бул болсо мамлекеттин менчиги, элдин байлыгы деп турат. Биз өзүбүз алыш керек. Эми өзүбүз ала албай калдык. Анан ошо менен биз баягы суу проблемалары кидирен экинчи болгондон кийин жүрөк кайнап, айлан кетип, министерствого чуркадык, правительствого чуркадык. Бу кандай, ушу кантип болсун, өз суубузду иче албай турган болсок деп. Анткени бизде 50 миллиард кубометр суу жылына пайда болот. Ошонун 11,9 гана алысын укугубуз бар. Калганын алууга укугубуз жок. Ошон үчүн суу жетпейт, суу турса да алышка акыбыз жок да, юридически. Мына ушу менен сууну кайра бөлүштүрүш керек деген маселелердин баарын биздин институт көтөрдү. Анан ошого жараша мына 93-жылы жанагы эл аралык Арал фондусу деген түзүлүп калды. Аралды коргоо үчүн. Ушуну жашынап айтып берсеңиз. Эми ошону коргоп калганда анан ошого фондду түзгөндө анда мамлекет аралык совет түзүлүп калды. Өкмөт аралык. Ошого 5 кишиден кирип калды. Биринчиден ушул өкмөттүн биринчи орун басары экономикага жооп берген. Экинчиден мына табигатты коргоо министри, суу чарба министри, экономика министринин орун басары, анан илим изилдөө институттарынын представители болуп мен кирип калдым да. Анан ошондо бир жакшы жери ушул Кудай жалгап ушул бир маселени кийирип алдык. Ошол ар бир 5 мамлекеттен 5тен киши бар. Бир киши каршы чыккан маселе өтпөсүн деп. Мына ошондон пайдаланып эми бу министрлерин деле кичине көз каранды болуп калат экен, бири-бирине тигиндей мындай көп ачык чыга албайт, ачык айта албайт. Анан ошон үчүн анан мен жаздырып отуруп алдым, көгөрүп болбосо мен кол койбойм, мен кол койбосом өтпөйт. Ошо менен анан жанагы сууну кайра бөлүштүрөлү деп. Сууну кайра бөлүштүрөлү дегенибиз мына бизде 1,70,000 гектар жер сугарылат. Ага болгону ошол 11,9 миллиард кубометр жылына суу берет. Ар бир гектар жерге жылына 10 миллиондон кубометр суу керек. Анан ошон менен жеткенде өзүбүзгө жетпейт экен. Ошол эле Арал бассейнине кирген 470 миң гектар жер ал Нарын, Жалал Абад, Ош, Баткен райондорунун. Анан ошонун өзүнө жетпейт дагы. Ошо 475 миң гектарга суу жетпей, алар жердин астынан 1 миллиард кубометр сууну сордуруп келип сугарат экен. Мунун өзү баягы күнөө болуп калат да бул. Суу ал жердин астындагы суу ичели турган таза суу, ал алтындан да кымбат, ал болбой калса элде жашабай калат. Бирок ошого барып атышыптыр, анткени Союз анын ордуна баягы көмүр, газ, машина техникасын, акчалай продукциясын берип, дотация берчү экен. Анан Союз жоголуп калгандан кийин ада жок. Ада жок, ошо менен эми ушул сууну кандай бөлүштүрөбүз, сууну кандай пайдаланабыз деп отуруп анан биринчи Токтогулдан баштадык. Токтогулдан баштаган себебибиз бул Токтогул өзү 19,5 миллиард кубометр көлөмү. Ошонун негизинен өзбек казак 490 миң гектар жаңы жерди өздөштүрүптүр. 9 миң гектар жер суу чалат жаткан жерге сууну кенен жеткириптир. Демек Токтогул өзбек казактын 1,3 миллион гектар жерин сугарат экен.
Abdan çok sifir. Oy çoğunda Kırgızstanda bolgonu 1 milyon 700 bin. Anan oşonu bu anda emne kılabız yani. Buğa oşol suunu biz özümüz alsın, bular payda tapkanın bersin bizge. Oşol algan suusuna jarasa. Dep oturup kanday kılabız, mınday jön suunu tavar sat dep satalı desek, a кезде suunu tavar degen söz özü, bul özü баягы жапайычылык болчу да, жапайычылыk. Анын аны да жазып чыгып, эмчүн суу тавар болуш керек деп, ошол сууну дагы теориясын издеп чыгып, дүйнөдө биринчи жолу биз чыгарып, анан кийин ошо Рио-де-Жанейрода ошол кабыл алышты да, ошол бул суу экономический категорияга кирет дагы, анын баасы бар деп. Анан ошо менен суунун баасы кандай болот, кайсы жерде кандай болот деп мына ушуга кириштик. Анан ага бирок тигилер төлөбөй, признавать этпей койгондон кийин бу Токтогулдун чыгымын эң куз десе ордун бастыралы дедик да. Анан эми Токтогулга киргенде Токтогул энергетический режим боюнча иштебейт. Аларга кандай суу кайсы убакта керек болсо ошакта берет. Анан жаап коет. А бизге энергия керек болсо дагы аны менен эсептешпейт. Ошо менен эсептеп көрдүк. Кеткен суу эми бул суу биздики да. Суу бирок баарын алууга болбойт. А жерден бул кыргыз бу жерде боло электи. Өзбек жок кезде агып аткан суу да. Анан а жерде ошол азыр ал мамлекет жашап атат. Аларда кандайдыр укугу бар. Алардын да ошо карамжыга жете турган кереги бар. Ошол эле ошо өзөндө өскөн курт кумурска өсүмдүктөрдүн дагы сакташ керек. Ошо менен биз эсептеп чыктык да эми. Мына бу Бириккен Улумдар Уютунун бир чечимдери бар экен. Ар бир мамлекет өзүнүн ресурсун, өзүнүн экономикасына канча керек болсо ошону пайдаланууга акылысы бар деп. Бул принципиальный чечим экен. Биз ошого таяндык. Экинчиден айтыптыр, ошол кошуна мамлекеттер ошол мамлекеттин кызыкчылыгы менен эсептешиш керек деп. Анан ошонун негизинде биз экономический механизм иштеп чыктык. Биринчиден ошо Токтогулду өзүбүз суу болгондон кийин эми баарын жаба албайбыз. Эң курса жарымын, келген суунун жарымын Токтогулга алып калып сактап, анан кышкын электроэнергия иштетсек, ошондо биз жылына жөн эле 2,2 миллиард киловатт часов электроэнергияны саат электроэнергия иштеп чыгат экенбиз. Анын өзүн ошол иштеш үчүн бул жерге биз ордун басыш үчүн. Мына Ош жылуулук электр станциясы, Бишкек жылуу электр станциясына көмүр алышыбыз керек экен. Аны сатып келишибиз керек экен, аны ташыбыз керек экен, аны майдалашыбыз керек экен, аны жагышыбыз керек экен. Ошонун каражаты. Андан башка жакканда баягы гүл чыгат, зыяндуу заттар, темиртиги тяжел металлдар чыгат. Ошонун баарын эсептеп отурсак, биз жылына 155 миллион доллар чыгым болот экенбиз. 150. Анын ичинде жанагы Токтогул суу сактагычын курганда 28 миң гектар жер суунун астында калган. Анын 12 миң гектар жери сугат жери. Анан мен анын баарын эсептеп, анан ошентип отуруп биздин өкмөткө жаздык да, мындай чыгым болуп атабыз. Ушунун ордун бассын. Болбосо биз бу энергетикалык режим боюнча иштейли. Анда сактап калып кышкысын суу жиберсек, жазгысын анан азыраак кетет. Болбосо тигилер ордун жапсын деп отуруп, анан бир жылы ошол энергетик режимге өтсөк, анан кийин бу Өзбекстандын президенти Каримовдон ультиматум келди акайыкка. Ал ошол жазганда, силердин өзүңөр билип эле өтүңөр, төргүлүп эле башкарып атасыңар, андай акыңар жок. Мына биз силердин энергетикалык режимге өтүп кеткениңерден биздин жерибизди каптап 800 миллион долларга чыгым болдук деди да. Анан бу биздин чоңдор коркуп кетип, бизге жазды. Анан биз жаздык, Аскар Акаевич, бул алардын чыгымы эмес. Бул биздин эсебибизден алып аткан пайдасы. Өзбекстан бир эле 800 миллион доллар таап атса, анын үчүн биз 155 миллион доллар чыгым болуп атабыз. Ошонун ордун бассын.
Андан қалса деле 650 миллион доллар қалат екен. Аз болса Кыргызстандын эсебинен жылына алып турсак. Десек булар макул болуп анан жазып ийишти. Бирок биз деле баягы аягына чейин чыккан жокпуз. Өзбек болсо тынчып калды. Тынчып калды. Анан кийин ошо менен ошондон бери ошону ала албайбыз да. Бирок энергетикалык режимде иштеп атабыз да. Жок, энергетика эми анча алабыла да. Мына бизде көп каталыктар кетип атат, эл түшүнбөйт деп эле ар кайсыны айтып атышат да. Эми энергетикалык режимге иштей албайбыз, себеби чыгарган электр энергияны ала албайбыз. Анткени биздин ошо Токтогулдан биз жака кеткен линия чубалгылар жок. Электр энергия жок. Иштете албайбыз. Эки линия бар, ар жагы Анжанга кетет, бер жагы Жамбыл, Чымкентке кетет. Ошо менен алсак да ошо тиягын өзбек аркылуу алабыз, буя казак аркылуу алабыз. Өзүбүз иштете албайбыз. Болбосо ошол эле иштелбей калган электр энергиянын эле ордун басым компенсировать этип бергиле дейт элек да. Аны биз билип туруп анан жанагы сууга айландырдык да. Ошол давай силердин режим боюнча иштеп берсек. Эми ошонун негизинде ана мына 1996 жылы ошол экономический механизм иштеп чыктык да ушуну. Токтогулдун баары. Эми ошондо анан мында экономический механизм управления трансграничным водным ресурсом дейт. Анан основные положения стратегии межгосударственного водоотделения дейт. Эми суу бөлүштүргөнгө келсек, бизде ошол жана мен айткан оондун закону боюнча өзүбүздүн экономикабызга жараша канча суу керек болсо, ошону алышыбыз керек. Анан ошондой эсептеп чыксак, бул биздин территорияда жанагы эле ошол Нарын, Сырдария бассейнине кирген Нарын, Жалал Абад, ошонун тиги Баткен 4 облуска караганда ал жерде азыр мен айтпадым жана 475 миң сугарылат деп. Эми ал бүгүнкү күндүн потреблениясы. Эртеңки күндүк эмес. Анан бизде бир мына Бириккен Улумдар Уютунун бир конвенциясы бар. 92-жылы Хельсинкиде кабыл алынган. Ошондо жакшы принцип экен. Мына сууну жөнгө салганда мындай жол менен салыш керек дейт да. Азыркы тургундардын потреблениясын эч кандай ущерб кылбай, тургай келечекте укум-тукумдун потребностун сакташ керек. Анан биз ошол принципке кирип, анан жанагы механизмин изилдеп, анан жазып, эки методикаларын иштеп баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Илим жана турмуш телеберүүбүздүн алкагында сиздер менен суу проблемасы жана гидроэнергетика маселелери боюнча белгилүү окумуштуу академик Дүйшөн Маматканович менен аңгемелештик. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.